Фергана облусунда 8 айлык кызын 10 000 долларга сатууга аракет жасаган аял кармалды. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону сөзсүз түрдө баса кетиңиздер. Ал алган акчасына батир алууну пландаган. Бул тууралуу Фергана облусунун ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда, ички иштер башкармалыгынын жана Өзбекстандын башкы прокуратурасына караштуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери Учкуприк районунда жергиликтүү тургундан акча алып жаткан аялды кармашкан. Аял жасаган ишине өкүнгөнүн билдирген. Тергөө амалдары уланууда. Социалдык тармактарда окуучуларды указка менен уруп бетке чапкан мугалимдин видеосу тарады. Маалыматка караганда, видео 12 апрель күнү Жалал Абад облусундагы Жергетал айылындагы номер 11 Мария Оразалиева атындагы мектепте тартылган. Видеодо агай физика сабагынан берери да айтылууда. Каракол шаарында бир катар батирдик уурулукка тиешеси бар жаран кармалды. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, убактылуу Каракол шаарында жашап жаткан Нарын облусунун 43 жаштагы ЖБ аттуу тургуну бир катар батирлерди уурдоого шектелип кармалды. 2022 жылдын октябрь айында Каракол шаарындагы батирлерге белгисиз жарандар уурулукка киришип, тиричилик техникаларын, баалуу буюмдарды жана ар кандай үй эмеректерин уурдай баштаган. Кылмышка шектүүнүн изине түшүү үчүн кылмыш иликтөө кызматынын ыкчам кызматкерлерине дээрлик жарым жыл талап кылынды. Козголгон кылмыш иштеринин алкагында кармалган жарандын жана анын тааныштарынын үйүндө мыйзамдуу тинтүү иштери жүргүзүлдү. Тинтүү учурунда уурдалган 40тан ашык буюм табылып, алардын бир бөлүгү жабыркаган арыз ээлери тарабынан таанылып чыкты. Бүгүнкү күнгө Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан шектүүнүн 18 батирдик уурдоо фактысына тиешеси бар экени аныкталган. Шаардык соттун чечими менен шектүүгө карата тергөө иш-чараларын жүргүзүү учурунда камакка алуу баш коргоо чарасы тандалып алынды. Учурда кылмышка шектүү жарандын Каракол шаарынын жана коңшу райондордун аймагында башка ушул өңдүү мыйзамсыз аракеттерге катыштыгын аныктоо боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.